Урматтуу биздин Садыр Нуркожоевич президентибиз сизден ушул биздин 30 жылдан бери жашап келе жаткан үйүбүздү адилеттүү карап чечип беришиңизди суранабыз. 30 жылдан бери жашап келаткан үйүбүздү ушу эки бир туугандын ызы чуусунан улам үйүбүз сноска кеткен турат. Садыр Нуркожоевич, урматтуу президентибиз, 4 баламдын келечеги үчүн, мен өзүм семьямдын келечеги үчүн ушул нерсени адилеттүү карап беришиңизди суранабыз. Эгер кокус мен ата-энеме бирдөгөсүп барыңарды өрттөп таштайм. Öldürüp коем, мен колго деле анан кийин спокойно кете бересиңер. Эже, акыбыңыз барында чечип калыңыз. Муну эле сиңа кетет, күйөөңүзгө кетет. Менин жаным чыгармагыла! Чыгармагыла менин жанымдан токтор. Чыгармагыла менин жанымдан. Азыр эми биз өзүбүздүн укугубузду коргошубуз керек да. Биз убагында курттай акчаны берип, үйдү сатып, оштогу үйдү сатып атам. Бияктан ушул үйдү алган да. Sen cevap ver, bakırma ver. Sen de bakırma bana. Kız vermeli 30 жылдан бери. Үйсүз калган табыз туугандар. Ошол мен айтарым ошол эле. Өз ыктыярыңар менен соттун чечимин аткарасыздарбы?